327 статья боюнча до 2 лет лишения свободы. Эгерде колдонуп жүрсө билбей ал 6 айга чейин ошол арестте болот. Поддельная регистрация, поддельные водительские удостоверения. Сахаровдун документин дагы поделка кылып жасагандар болуп атпырдан да. Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызбай YouTube каналыбыздын каталоочулары, урматтуу Москва жергесинен көрүп жаткан менин мекендештерим, саламатсыздарбы? Ар дайымгыдай Кыргызбай YouTube каналымына агенттин юристтерини дагында болсо тартканы, сиздерге чыгарганы, чагылдырганы келип калдык. Мына 26 марттан бери бекер обжалование кылып жатышат. Буюрса бул иш 31-ине чейин, 31 декабрь 2024 жылга чейин ушул уланмакчы. Буюрса андыктан кайрылыңыздар, ушул күндөрдө бекер обжалование кылып жатышат. Анан негизи эле 327 статья боюнча көп кайрылуулар болуп жатыптыр. Ошол жасалма документтер боюнча дагы негизи ошол жасагандагы күнөөкөр табылып, мындай федерация, Российский Федерация жагынан аябай чоң жоопкерчиликтери бар экен да. Билгендер бар, билбегендер бар. Мисалы, ошол видеого лайк басып, группалар менен бөлүшүп кетиңиздер. Ошол боюнча бир кыскача так бир маалымат алып бергени келдик. Анда эмесе сөздү Мария эжебизге берелик. Саламатсыңарбы? Саламатчылык. Мы приветствуем всех на канале Кыргызбай, правовой центр Агентум. Статья 327 Уголовного кодекса – это подделка и изготовление поддельных документов. За изготовление санкция до 2 лет лишения свободы. За то, что вы используете, то есть ходите с документом поддельным, за это штраф до 80 тысяч и арест до 6 месяцев. И поэтому мы хотим предостеречь и предупреждаем всех об ответственности, если на тот случай, когда вы сомневаетесь в официальности своего документа, то лучше его проверить, потому что санкция, она жесткая, вплоть до того, что до лишения свободы до 2 лет. Саламатсыздарбы, кайрадан эле правовой центр Агентум командасы. Бүгүнкү учурда ошол кайрылгандар аябай көп 327 статья менен кылмыш иши кодекси боюнча. Бул статьяны эмне үчүн айтып чыгып атабыз? Себеби дегенде ошол кайрылуулар көп. Мунун кандай кийинкиси кандай болушун көбүнчөсү билишпейт. Ошон үчүн айта кетсек, бул 327 статья бул колдонуу, жасоо документтер боюнча тиешелүү. Жасаган адамдар боло турган болсо, бул 2 жылга чейин Эркинден ажыратылат. Эркинден ажыратылат. Андан кийинкиси, эгерде колдонуп жүрсө билбей ал 6 айга чейин ошол арестте болот. Андан сырткары дагы штрафтар менен дагы кылмыш штрафтары менен дагы жазаланат. Ошон үчүн эгерде ошол документтериңиздер бир тагы эместей болуп атса, ошол биринчи текшертип, анан кийин башка бир неофициальный жерлерден акырын этият болуңуздар демекчибиз. В нашей практике уже есть случаи, когда иностранные граждане используют поддельный бланк регистрации, то есть знают они об этом или не знают, ответственность они несут в соответствии с Уголовным кодексом. Поддельная регистрация, поддельные водительские удостоверения и даже в последнее время возбуждают уголовные дела за использование поддельной зеленой карточки, за дактилоскопию и за медицинские анализы. Поэтому предостерегаем всех и предупреждаем об ответственности. Не нарушайте закон, не используйте поддельные документы. Ошондо муну Сахаровдун документин дагы поделка кылып жасагандар болуп атпырдан да. Ошол акыркы учурда текшерүү көп болгондуктан улам биздин ошол айдоочулук күбөлүгүбүз, андан кийин мына дактилоскопия, жашыл карта деп коебуз, барып тапшырабыз. Ошолорду дагы жасап атышат да. Ошон үчүн дагы ошол жасаган нерселер баары тең базадан чыгып калат. Ал көрүнбөй калат же башка калат дебеңиздер, ал баары бир базадан чыгат. Официально жасалган документтер алар всегда ошол базада болуп, так болуп, бардык нерселери жазылат. Ошон үчүн сиздерди чакырып кетет элек, жасалган бир документтерди колдонбоңуздар. Себеби дегенде бул жерде 327 менен эгерде сиздерди кармай турган болсо, бул акыры баары бир соттолгон деген бир неме алып каласыздар. Негизи эле ошол март ичи арзандатуу менен бизден кайрылгандарга көмөк көргөзүп жатты эле. Буюрса мына 26 марттан бери мына
бекер обжалование кылып жүрүшөт. Буга чейин ошол алдыңкы видеодо айткандай эле буга жазадагы массовый ошол рейдтер болгондо мекендештерге бекер ушул обжалование кылып берди эле. Негизи эле рейдтер болуп келген мекендештер, паника калтырбаңыздар. Тынччылык боло берсин ар дайым, ишиңиздерге ийгилик. Негизи ушул юридикалык жардамдар керек болсо, талаш тартышуулар, ГАИ менен башка мисалы трудовой договору жок иштеп акчаны ала албай калган мекендештер кайрылса дагы колдон келишинче жардамын көргөзүп, ошол акчаларын алып берүүгө аракет кылышат. Негизи көп маселе боюнча жардам көргөзөсүздөр. Да санап өтсөң өзүң. Ар бир актуалдуу маселени алып чыкканды биз аракет кылабыз. Мурунку бир тартылган видеолорубузда да курьерлер жөнүндө айтып кеткенбиз. Ортодо баягы акча ташуу же болбосо башка нерсени эмнени ташып атканын билбей калса, ушундай курьерлер дагы көп жолугуп атат. Таксиде болобу же башка доставкаларда болобу, анын айырмасы жок. Ошол колуңуздарда эмне болсо, ошону ачып караганга сиздердин укугуңуздар бар. Ошол кылмыш жаза кодекси боюнча, административдик, үй бүлөлүк маселелер боюнча бардык направленияда караганы, бардык жааттарды карап иштегени биз аракет кылабыз. Ошо дайыма байланышта болгону аракет кылабыз. СМС жазып же болбосо ошол WhatsApp'тарга да жазсаңыздар, колубуздан келишинче правовой центр Агентум командасы сиздер менен жардам бергени аракет кылат. Ошол эртең мененки 9-10 кечки 8ге чейин кайрыла бересиздер. Анан түн ортосу болсо жазып койсоңуздар болот. Биздин негизги эле максат элге ушундай туура так маалымат жеткизип берүү мекендештерим. Андыктан билип билбей ушул жасалма документтерге аралашып калган болсоңуздар, тезирээк карап жакшы байкаштырып коюңуздар. Анан кайрылсаңыздар, булар дагы бекер консультация кылып берет. Бекер консультация дегенде эми курч маселелерде 2-3 саат отуруп изилдеп калган болсо, аны эми сүйлөшөбүз. Эми жөнөкөй эле иштер боюнча болсо, чалсаңыздар бекер кеңеш беришет. Дайыма эле кайрылыңыздар. Правовой центр Агентум командасы сиздер менен дайыма бир жакшы жерлерде көрүшөйүн десек, биздин жумуш ушундай экен, юридический тараптан. Ошон үчүн бир жаман бир маселелерге сиздердин артыңыздарды Кириптер болуп калбаңыздар, жаман иштерге дең. Жаман иштерге ошо катышпаңыздар демекчибиз. Баарыбыз тең сак саламатта бололу. Правовой центр Агентум командасы саламаттаңыздар. Ишиңиздерге ийгилик, эч качан оорубаңыздар, тилеген ой максаттарыңыздарга жетишиңиздер, кармаган розуңуздар кабыл болсун, группалар менен бөлүшүп, жакшы кабыл тилек жазып коюңуздар. Кыргызбай YouTube каналы Москвада болуп жаткан орчундуу маселелерди юридикалык жагынан карап, элге туура так маалымат жеткирип берип турабыз. Антан көрүшкөнчө, ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеништүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге сүйүнагамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу альфа цианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.